ОТРК Ысыкөл телеканалында жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, аны менен Айзат Анарбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн 30 ноябрда Кыргызстанда саат 8:00 тарта шайлоо тилкелери ачылып, жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо өтүүдө. Өлкө боюнча 2492, андан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 шайлоо участкасы иштеп жатат. Шайкомдон билдиргендей, бул жолу 4.294.243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар. Шайлоого 788 эл аралык байкоочу көз салат. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн-өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча өлкөдө 30 округ түзүлгөн. Эми ар бир округдан 3 депутат шайланып келет жана алардын бири аялдар болушу кажет. Же 2 аял болсо, бири эркек болушу шарт. БШКнын мүчөсү Абдыжаппар Бекмаматовдун маалыматына алайык, шайлоого 461 талапкер катышууда. Маалыматка караганда, башында 467 талапкер боюнча программалык камсыздоо иштерин жүргүзүү пландалган. Расмий каттоо аяктагандан кийин 6 талапкер шайлоого катышуудан баш тарткан. Натыйжада шайлоого катыша турган талапкерлердин саны 461 түздү. Буга чейинки чучугулак аркылуу катар номери берилген, бирок шайлоого катышпай калган талапкерлердин номерлери өзгөрүлбөйт. Алардын аты жөнү өчүрүлүп, номерине каттоосу жокко чыгарылды деген белги көрсөтүлөт, деди Бекмаматов. Белгилей кетсек, бүгүн 30 ноябрда жогорку кеңештин депутаттары мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүүдө. Ар бир округтан 3 мандат үчүн талапкер ат салышууда. Жалпы жонунан 30 округтан 90 депутат шайланат. Бул жолку шайлоого инклюзивдүүлүк жогорулады. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Анын айтымында 18 жашка толгон ар бир жаран добуш берүүгө укуктуу. Ал эми мыйзамда көрсөтүлгөн жашка келгендер мамлекеттик же жергиликтүү бийликке талапкер болуп чыга алышат. Бул укук баарына бирдей, жынысына, улутуна, майыптыгына же билимине, динине карабай колдонулат. Ал ошондой эле быйыл инклюзивдүүлүккө өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтып жатып, округдардагы аял талапкерлердин санына токтолду. Кээ бир округдарда 3-4, айрымдарында 5-7, ал эми 4 округда 10-11 чейин аял талапкерлери катышып жатат. Ошондой эле 25-35 жаштагы 50 жаш талапкер бар. Алардын бардык талапкерлердин 11% түзөт. Булардын 35 эркек жана 15 аял. Майыптуулугу бар 16 талапкер бар. 3-чү топтогу 4 талапкер жана 1-2 топтордон 12 талапкер шайлоого аттанды. Кыргызстандыктар үчүн дүйнөнүн 34 өлкөсүндө жана 89 шаарында шайлоо участкалары иш алып барууда. Бул тууралуу БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Төраганын айтымында, өлкөдөн сырткары жүргөн жарандардын шайлоо укугун камсыздоо үчүн Тышкы иштер министрлигинин сунушу менен чет өлкөлөрдө 100 шайлоо участкасы ачылды. Тышкы миграциянын жогорку деңгээлин эске алуу менен чет өлкөлөрдөгү биздин мекендештерибиздин добушун абдан маанилүү. Алардын ичинен Россиянын 31 шаарында, алардын ичинен 15 жаңы шаарында 40 шайлоо участкасы уюштурулду. Андан сырткары Туркияда 8, Казакстанда 7, АКШда 6, Кореяда 4, Италияда 3 жана ошондой эле Германия, Кытай бириккен, белгиледи Шайназаров. Дуан аймагындагы шайлоо өнөктүгү башталды. Тартип менен аймактагы бардык шайлоо тилкелеринде добуш берүү кызуу уланууда. Бардыгы болуп областта 229 шайлоо участкасы иш алып барып жатат. Жогорку кеңешке 40 талапкер Дуан аймагындагы шайлоо өнөктүгү башталды. Тартип менен аймактагы бардык шайлоо тилкелеринде добуш берүү кызуу уланууда. Бардыгы болуп областта 229 шайлоо участкасы иш алып барып жатат. Жогорку кеңешке 40 талапкер ат салышууда.
Мен азыр Каракол шаарындагы номер 3147 шайлоо участогунда турам. Бул тилке тартип менен саат 8-де эшигин ачты. Бул тилке 28-округга карайт. Шайлоочулардын тизмеси 2778. Ушундай эле тартип менен облус аймагындагы бардык шайлоо тилкелери өз ишин баштады. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо үчүн Дубан аймагында 229 шайлоо тилкелери түзүлгөн. Ысык көл 27 жана 28 болуп 2 округга бөлүнгөн. Жалпы добуш берүүчүлөрүнүн саны 317.745. Ал эми жогорку кеңешке 40 талапкер ат салышууда. Алгачкылардан болуп шайлап чыктым. Эми бул шайлоодо эч ким бизди зордуктап эч кандай алып келген жок. Өзүбүздүн ыктыярыбыз менен келип атабыз. Татыктуулар келсин, жаштар келип, Кыргызстаныбызда болуп, бардык шайлоо жакшы өтүп кетишине тилектешмин. Шайлоочулар бүгүн аябай активдүүлүгүн көрсөтүп, эртең менен саат 8-ден баштап келип башташты. Бүгүнкү күнүбүз жакшы өтөт деген ниеттебиз, жакшы татыктуу кандидатты шайлап алабыз деген үмүттөбүз. Учурдан пайдаланып, бардык шайлоочуларды активдүү келип берүүсүн жана алардын граждандык милдетин аткарууга чакырып кетет элек. Бүгүн мынакей каалаган кишибизди шайлап чыктык. Келиңиздер, активдүү катышып кетиңиздер. Түп районунда добуш берүү кызуу жүрүп жатат. Район акими Тимур Мадияров номер 3063 участкасына келип, өз добушун берип, шайлоонун маанисине токтолуп өттү. Аймактагы шайлоо өнүктүгүнө кабарчыбыз Медербек Кеңешев дагы катышып келди. Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоого өлкө аймагындагы шайлоо участкалары бүгүн таңкы саат 8:00 өз ишин баштады. Түп районундагы Түп айылында 30-63 участокто эртең менен эрте ачылып, шайлоочуларды кабыл ала баштады. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жарлыгы чыккан күндөн баштап даярдыкты көрүп баштадык. Азыр Түп районунда, Ысык көл облусунун Түп районунда 41 шайлоо участок, 46.902 шайлоочу катталган. Ошонун баарын биз азыр эми жергиликтүү бийлик, урматтуу өлкө башчыбыздын тапшырмасына ылайык бүт материалдык, техникалык шарттарды түзүү, ошондой эле башка маселелерди чечүү менен чогуу иштешип аттык. Анан өзүбүз жанагындай үгүттө башка саясий иштерге аралашкан жокпуз. Мен ойлойм, бүгүн шайлоо тынч өз ирети менен өтөт. Урматтуу шайлоочулар, бул Кыргыз Республикасынын конституциясынын көрсөтүлгөн ушу укугубуз. Мен барыңыздарды чакырат элем, ушу активдүү катышып, өзүңөрдүн добушуңарды жүрөгүңөр менен бергенге активдүү катышып бериңиздер деп чакырам. Бүгүн бул шайлоо жаштар үчүн да өзгөчө күн. Алардын бири 18 жашка жаңы толгон Жолдошбек Болотбеков. Ал биринчи ирет атуулдук жарандык милдетин аткаруу үчүн эртең менен эрте эле шайлоо участкасына келип өз добушун берди. Мен 18 жашка чыкканыма байланыштуу мен бүгүн шайлоого келип жатам, шайлап. Элдин баарына сунуштайм, шайлоого келип шайлагыла. Бул биздин жарандык милдет. Медербек Кеңешев, Нурдин Урманбетов, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан. Бүгүн Тоң аймагында 33 шайлоо тилкелеринде добуш берүү расмий түрдө башталып, шайлоочулар эртең менен эрте келе баштады. Тилкелерде добуш берүү процесси талаптагыдай шарттарда уюштурулуп, байкоочулар жана шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ишти көзөмөлдөп турушат. Жергиликтүү тургундар шайлоого жогорку кызуу даярдык көрсөтүп, добуш берүү тыныгуусуз уланууда. Бүгүн эртең менен 8:00 Тоң аймагындагы 33 шайлоо тилкелеринде добуш берүү процесси расмий түрдө башталып, шайлоочулар добуш берүү үчүн эртелеп келе башташты. Тилкеде шайлоо комиссиясы шайлоочуларды каттоо жана добуш берүүнү уюштуруу боюнча бардык зарыл шарттарды камсыздаган. Кошумча генераторлордун баары коюп берилген, техникалык эч кандай мүмкүнчүлүк кетпейт деп ойлойбуз. Буюрса шайлоону жакшы өткөргөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары мына байкоочуларыбыздын баары келип таңкы 8-ден бери ушу жерге келип отуруп беришти. Бизге Швейцариядан бери, эл аралык байкоочулардан бери келип катышып атышат. Камчыбек Алыбек уулу 32-16 шайлоо тилкесинде добуш берүү үчүн келди. Ал бул шайлоого алгачкы жолу катышып жатканын белгилеп, өз добушун берүү анын жарандык жоопкерчилиги экенин айтты. Биринчи жолу шайлоого катышып жатам. Кыргызстандын келечеги өнүгөрсүн, татыктуулар шайлап, татыктуулар өтсүн. Ушу шайлоого активдүү катышыңарды чакырам.
Elge jurtqa tırışçılık bolup tınç ötsün şaylabız Jakşınakay. Биздин округда 2769 шайлоочубуз бар. Азыр аппараттарыбыздан эч кандай мүчүлүштүктөр жок. Байкоочулар аябай жакшы, өзүбүздүн жарандар келип атышат. Шайлоо аймагында жалпы 41 000 шайлоочуга добуш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Алар үчүн бардык шайлоо тилкелери ачылып, добуш берүү процесси жүрүүдө. Добуш берүү жайында байкоочулар аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү жана тартип сакчылары иш алып барууда. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Майдина Бакирова, Тоң районунан. Добуш берүү өнөктүгү Ак Суу районунда дагы кызуу жүрүп жатат. Бардык тилкелер саат 8:00 тарта добуш берүүгө даярдалып, старт берилген. Ак Суу районундагы шайлоо өнөктүгү тууралуу кабарчыбыздын сюжетинде. Бүгүн 30 ноябрда Кыргызстанда жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда шайлоосу өтүүдө. Саат 8:00 өлкө боюнча шайлоо участкалары ачылып, үгүт өнөктүгү токтотулду. Ак Суу районунда шайлоо тынч жана уюшкандыкта өтүүдө. Эртең мененки добуш берүүгө райондун акими өзү келип добуш берди. Учурда шайлоочулар активдүү келип жатышат. Ак Суу району боюнча жалпысынан 39 шайлоо участкасы бар. Бардык шайлоо участкалары буга чейин даярдыктарды өттү, текшерилди, тесттик режимде иштеп, бардыгы тесттен өттү. Бардык шайлоо участкалары шайлоого даяр. Техникалык каражаттар менен бардыгы камсыздалган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жалпы 467 талапкер жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган. Анын ичинен 461 шайлоого катышууда. Добуш берүү кечки саат 20:00 аяктайт. Бүгүнкү шайлоо саат 8-де башталды. Эң жакшы шайлоочулар аябай активдүү катышып атат. Азыр жарым саат аралыктын ичинде 30дан ашык киши шайлоочу келди. Шайлоого ар бир жаран келбеш керек. Шайлоо деген ар бир адамга милдеттүү. Жаран катары шайлоого келип, ар бир өзүнүн талапкерин тандап, ошо талапкерге салып беришин суранабыз. Мына мен жаран катары өзүмдүн талапкериме салып келейин деп ушу шайлоого келдим. Ак Суу районундагы шайлоо участкаларында эч кандай мыйзам бузуу же үгүт иштери каттала элек. Талгат Токтомушев, Атайын Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан. Ысык Көл районунда жана Чолпон Ата шаарында шайлоо өнөктүгү башка аймактар сыяктуу эле саат 8:00 баштап добуш берүү башталган. Жалпы район боюнча 40 шайлоо тилкеси бар. Дал ушул аймактагы шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Асел Тилек кызы айтып берет. Ысык Көл Түп Ак Суу районун камтыган 27 шайлоо округунда бүгүн 120 шайлоо участкалары иштейт. Шайлоочулардын саны 150.700. Биз азыр Чолпон Ата шаарындагы 30-27 шайлоо участкасында турабыз. Таң эрте ачылган шайлоо участкасы алгачкы шайлоочуларын кабыл ала баштады. Келиңиздер. Эң кары шайлоочуларга подарка биздин мэриядан берилген. Кандидаттыкка өтөбүз деп аткандарга кыргыз элиме бакуатчылык, бейкутчулук, молчулук, токчулукка алайын. Ошол өтө турган жаштарыбыз ошо депутаттыкка өтүп кетип жолдорушудур, жолдоштору кыдыр болуп, жолдору даңгыр болсун. Келечекте кыргыз эл үчүн, жер үчүн талыкпай ак эмгектенсин, аман болсун, бар болсун. Это наш паспорт. Биздин шайлоо участканын буюрса даярдыктар баары жакшы. Биздин мүчөлөрүбүз толук Жакшынакай иштеп берет. Азыркы бүгүнкү шайлоо күнү Жакшынакай өтүп кетсин, ызычуусу жок. Ошону мен каалайм бүт баары элге участкаларга. Бүгүн 30 ноябрь күнү атайын ошо шайлоо участогуна келип, өзүм жарандык милдетимди аткарып, шайлоочумду шайлап чыктым. Бирок абдан жакшы түзүлүптүр.
Анан биздин балдарыбыз да баягы Бишкекте эле ошол мамлекеттик Центр избиркомго абдан рахмат, туура жүргүзүп, ошо балдарды мурун кел деп чакырчык эле ошол жерден эле өзүнүн укугун шайлашып, өздөрүнүн как шайлоочу катары сезип калышат. Мамлекеттин ушу бүгүнкү түзүп бергенине, шарт түзүп бергенине чоң рахмат. Ушу балдарыбыз да ушу алыста каякта жүрсө да шайлоого укугу болгонуна абдан ыраазыбыз. Ысык көл районунун аймагында бүгүнкү күндө 40 шайлоо участогу өз ишин активдүү жүргүзүп жатат. Райондун шайлоочулар тизмесине 64.514 жаран катталган. Шайлоочулар 24 талапкерге өз добуштарын беришет. Мындан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясынын быйылкы көрсөтмөлөрүнө ылайык аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланган жарандардын саны да өсүп, алар дагы келип өз тандоосун жасап жатышат. Бул болсо райондогу жарандардын жогорку шайлоо активдүүлүгүн жана жоопкерчиликтүү мамилесин айгинелейт. Бүгүн 30 ноябрда Жогорку кеңештин депутаттары мөөнөтүнө мурда шайлоо өнөктүгү облустун бардык райондорунда өтүүдө. Ал эми шайлоонун жүрүшү тууралуу УТРК Ысык көл телеканалды алдыда түз эфирде чагылдырып турмакчы.